Кеска блоктун ары тарабы Тажик Республикасы, бул тарапта мен турган бүгүнкү эгемендүү Кыргызстан. Шамшидин Жарматовдун үйү Тажикстанга жанаша турат. Шарттуу чегарадан анын дубалы гана бөлүп тургандыктан өткөн жылдын сентябрь айындагы кандуу окуяда үйү толугу менен өрттөлгөн. Эркин өлкөнүн жараны болгонум үчүн мамлекет бардык чыгымымды төлөп, жаңы үй куруп берди. Тажикстан менен чегарабыз такталса, эгемендүүлүк дагы да бекемделет эле дейт. Азыр условный койгон чегара ушул лоток. Лотоктон арагы нейтралка деп ошондой болуп атат. Эми негизи нейтралка ушул чегаралар чечилип, ушул эмелер сымторлор тартылгандай эле ошондо дагы да бекемдүү, эгемендүү Кыргызстан болот элек да. Өлкөнүн бүтүндүгүн сактоодо негизги милдетти аркалаган аскерлер алар үчүн эгемендүүлүк майрамынын баркы жогору экенин айтышат. Ата-бабаларыбыз эркиндик үчүн кан төгүп, бүгүнкү урпактарына аманат катары тапшырышкан. Биз да келечек муунга бүтүн жана өнүккөн өлкөнү тапшырышыбыз керек деп билишет. Андыктан ар бир үй бүлө балдарын мекенчилдикке тарбиялашы керек. Үй бүлөдөн баланы туура тарбияласа, мекенчилдикке тарбияласа, мекенди сүйүүгө тарбияласа, ошондой эле улууларды сыйлап, мен мамлекет үчүн кызмат кылам, мен мамлекеттин адамымын деген тарбияда ар бир үй бүлө уул кызын тарбиялаган болсо, биздин эгемендүү мамлекетибиз мындан ары дагы ошондой эле чоң мындан ары өнүгүп өсүп кеткен эгемендүү мамлекеттерге дагы биз тең ата болуп жетишкенге мен терең ишендирип кетем демекчи. Улуу майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эгемендүүлүк майрамы Баткен шаарында да белгиленди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундарды куттуктап, президенттин куттуктоосун министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов жеткирди. Урматтуу кут даарыган кыргыз журтчулугу, кымбаттуу мекендештер, 30 кылымдан ашуун карт тарыхты басып өткөн ата-бабаларыбыз көз карансыздыгы, эркиндиги, эгемендиги үчүн күрөшүп, ата салтын, эне адебин, нарк населин мыйзам тутуп жашап келген улуу эл. Мына бүгүн ошол аталардан, урпактарына калган, бабалардан бизге аманат болгон эгемендик майрамыбызды белгилеп турабыз. Конок катары кошуна Өзбекстандын Рыштан, Фергана жана Сух райондорунун акимдери чакырылган. Эки өлкөнүн башчыларынын арты менен кошуна райондордо достук алакаларды жандандырууда. Өзбекстандын Сух районунун акими Баткенде өткөн майрамга күбө болуп, мындан ары да достук мамиле чыңалуусун каалады. Кыргызстан жана-жан кошунубуз. Азыркы күндө эки давлат президенттери. Биз Кыргызстан менен жан кошунабыз. Эки өлкөнүн президенттеринин аракети менен дагы да достугубуз бекемделип жатат. Анын бир себеби мына ушундай мааниси зор майрамдарды биргеликте тосуп жатканыбызда деп айта алам. Кыргызстан менен Өзбекстандын достук алакалары мындан ары да чыңала берсин. Өнүгүп өсүүгө каалайм. Бүгүнкү майрам достугубуздун дагы бир себеби эсептелет. Биргеликтин нишанланганы келдик. Бирам шу достугубуздун битте намунасы топланды. Баткенде белгиленген эгемендик майрамы жылдагыдай эле концерттик программалар, спорттук оюндар менен коштолду. Көрүүчүлөр аскер бөлүктөрү тарабынан даярдалган атайын көрүнүштөргө көбүрөөк маани берип отурушту. Акыркы жылдардагы сырттан кол салуулар элдин көңүлүн армияга буруп, аскер адамдарына болгон сый-урмат көтөрүлө баштаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.